Юсуп Баласагын айткандай, окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң, маңдай ачык жаркырап. Урматтуу достор, бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Бүгүн бардык жеткинчектер мектепке болгон алдыңкы биринчи кадамдарын шилтеп жатышат. Алардын арасында белгилүү ырчы Кубаныч Ажыбаевдин дагы баласы 1-класска барып жатат. Алишер, маанай кандай? Жакшы. Анда эмесе биз кеттик 1-класска. Мынакей достор, биз азыр деген 1-класста отурабыз. 1-В класста отурабыз, Алишер? 1-В. Кубаныч байке, куттуктайбыз сизди. Мынакей балаңыз деген чоңоюп 1-класска аттанды. Мектеп босогосундагы алгачкы жолу кадамдарын шилтеди. Айтсаңыз, кандай сезимдер болуп атат? Толкунданып атасызбы? Мектепке өзүм киргендей болгон менде бир толкундалар болуп атат. Чындыгында бала деген баары бир ысык да атен үчүн. Аны балам сен балалуу болгондон кийин көрөм дейт го, ансыгарындай азыр ушу балам мектепке киргенин көрүп алып, абдан толкундоо болуп, сүйүнүп, кубанып атам. Алишер, кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Жакшы билесиң, кайсыларды? Арифметика, Англисче, ана музыкада. Жакшы окуучу болосуңбу эми? Жалаң бешке окуйсуңбу? Сулуулардын кечелерден капкырым, суктанамы көзелектен өткөрүм, жылмаңдамын барысын тийишип, черимамда мен бучал көпөгө, шектенмешин көрүп жакындар, шериктешим менде да бар асыл жар, сууру алам чечекей десең да, сулууларга суктанууга акым бар, сулууларга суктанууга, сулууларга акым бар. Там-пам-пам, тара-та-та, там-пам-пам, тара-та-та, там-пам. Билим ине менен кудук казгандай. Урматтуу достор, биз азыр белгилүү ырчы, актриса, телеалып баруучу, дизайнер, стилист Анжелика Бекполиеванын ортомчу кызы Элима Бекполиеванын дагы коңгуроосундабыз. Анжеликайым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Себеби дегенде биринчи жолу ортоңчу кызыңыз Элима алгачкы жолу ушу мектеп босогосуна аттанып атат. Кандай өзү толкундоолор болуп атабы? Эми бүгүн билим күнү, майрам, курман айт болуп атат. Анан бул майрамга кошулуп биздин үй бүлөсү да чоң майрам болуп атат. Чындыгында көп толкундануу болгон жок. Айымада көбүрөөк толкунданганбыз да. Мектепке баратат деп өзүм мектепке бараткандай болуп жүрөм акылдап. Мунусунда болсо кичине опыт бар болгонгобу көп мындай толкунданган жокпуз, бирок ошонсо дагы бантиктерин байлап, болушунча аракет кылып чыгып, ооба, болушунча бул жакта форма берилет, бирок бир аздан кийин берилет экен. 1-сентябрга ак кийип келдик. Эми аракет кылып атабыз. Окудук, үйдөн жаздык, баарын эле билебиз. Анан тамашалап калсак, мектептин деле кереги жок болсо керек депчи. Бирок ошентсе да эми эң негизгиси баягы мектептен билим алып, экинчи апасына тапшырып берип атабыз мугалимге. Элима, сен маанайың кандай? Окууга даярсыңбы? Ооба. Кайсы сабактарды көбүрөөк жакшы көрөсүң? Математика.
Элим айтсаң, баягы сенин эжекең, айым эжекең сенден 3 жаш улуу, анан кийин 4-класста окуйт. Өзү эле сага жардам берип койсо керек Үйдө дагы жардам береби кээде? Ооба. Биз мага бирдеке не хватает этсе мага берет, анан выжат этет. Ата энеңди ар дайым сүйүнтүп, кубантып, 5 окуганга даярсың, Ооба. Не теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу все игрушки и Сереже подарю. Мектеп тандоодо баягы Элим анындагы балким оюнун эске алдыңыздарбы дегеним да. Негизи айыманы бул мектепке берип жатканыбызда абдан каалообуз менен берген болчук. Ошол эртеден кечке билим алат экен, ушул жакка окуса экен деп, анан айыма окуп калгандан кийин эле бул мектепке биздин көздөгөнүбүз экинчи кызыбызды да өтсө экен дедик да. Анан бул жакка өтүш да өтө кыйын, экзамендерден өтүш керек. Анан атайын булардын программасына даярдап, мындай мектепке чейинки садигине бердик. Анан кийин баягы мектепке даярдоочусуна берип, анан атайлап бул мектепке кириш үчүн мындай даярдандык да 2-3 жыл бою. Анан албетте чогуу тандадык. Анан эмнеси болсо дагы баягы кайсыл жакта окуйт, окубайт, кичинекей наристенин өзүнүн жөндөмдүүлүгүндө деп коет. Кандай мектепти бүтсө дагы, кандай мектепте окубаса дагы келечеги кең болсо, ар бир мектептен ийгилик жарата алса болот да, ар бир эле окуучу. Эң негизгиси ошо балдарыбыздын келечеги кең болсун. Ошо бизди сүйүндүрүп эле бештерди алып келе берсин. Чындыгында биз дагы тилектешпиз. Ар дайым ата энеңди сүйүнтүп, кубантып жалаң бешке оку, макулбу? Макул. Ленин атабыз айткандай, окуу жана окуу деген уран менен, урматтуу достор, биз жылдыздуу балдардын 1-класска барышын дагы деле байкап жүрөбүз. Азыр болсо бизде конокто кийинки каармандарыбыз ырчы, белгилүү сулуу эжекебиз Гүлнара Калдарова жана анын кызы Аяна. Саламатсыздарбы? Мана эзең сонун бүгүн 1-класска келдик. Аянычка кандайсың? Жакшы. Сага жагып атабы мектеп? Ооба. Бүгүнкү күндө эмнелерди биле алдың? Мынакей азыр жарым саат өзүңдүн классташтарың менен, эжекең менен таанышпадыңбы? Таныштым. Тапшырма бердиби? Ооба. Не деген тапшырма берди? Канакей, көрсөтчү бизге да. Рисовали, да? Мой Кыргызстан дейт, менин Кыргызстаным, менин мекеним деген. Демек, сүрөт тартып турбайсыңарбы? Келе коелук. Эмнелерди боёйбуз азыр? Мен боётам лошадканы. Атты боёп атасың, Айтсаң, ат деген кандай түстө болуш керек? Конь. 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 Орусчасы конь, туура. Күрөң түс менен боёйбузбу? Күрөң кара деле боло берет, Ооба. Азамат. Эжеке айтсаңыз, мынакей сизди куттуктайбыз. Чындыгында кызыңыз алгачкы кадамын шилтеди, мектепке болгон толкунданып атсаңыз керек. Негизи эле кандай сезимдер болуп атат? Эми биринчи жолу мектепке келдик. Аябай толкундандык дегендей, кызым менен кошо мен да толкунданып атам. Ошол. Бардык мектептеги программаны эске салып, күнүгө чогуу окуйт экенсиздер да. Кудайым буйруса, кайра кызым менен биргеликте кайрадан 1-класстын программасын кошо окуйм эми. Айтсаңыз, эмнеден улам орус класска берели деп чечтиңиздер? Кичинекей кезинде эле ошол бала бакчада да орус бала бакчага барды. Ошол сүйлөгөнү баары эле орус
орусча окуп жатат. Анан эми орусча окуй берсин дедик, балким кийинчерээк 5 класстан кийин балким ушул кыргызчага которсом деп ойлоп атам. Көрөм, эгер кыргыз тилин дагы бирге алып кетсе, жакшы алып кетсе, аракет кылам кыргыз курсуна дагы берип эки тилди бирдей алып кеткенге. Эгер көбүрөөк орус тилине ыктап, кыргыз тилин жакшы билбей баратса, анда мен 5 класстан кийин балким кыргыз мектепке которушум мүмкүн да. Ошону азыркы эң баштапкы мектепте мен орус мектепке бергенди туура көрдүм. Аяночка, бүгүн кандай майрам? 1 сентября. А 1 сентября это какой праздник? День знания. Аяночка, ыр айтып бересиңби бизге? Негизи ыр айтканды билесиңби? Жок. Жок, ыр эмес, стишок давай. Встану утром рано, поцелую маму, подарю цветок, букет. Лучше маму друга нет. Ой, Азамат, умничка. Эми айтсаң, кайсы сабакты жакшы көрүп окуйм деп атасың? Баягы сен даярдык курстарга бардың да, ал жактан деле баягы математикабы же адабиятбы, кайсынысы сага жакыныраак экен? Пропись, чтение. Попис. Пропись? Сулуу жазасың, Ооба.